Сооротуучу Кудай. 17 январь. Накыл сөздөр 4-бөлүм 23 аят. Баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта. Анткени өмүрдүн булагы анда. Жүрөгүңдү сакта. Бул жерде жүрөк канды айланткан орган катары гана айтылган жок. Бул жерде жүрөк адамдын руханий жашоосунун булагы катары каралат. Так ушул жерге сөз багытталат. Жана ал сөз адамдын иш аракетин, жүрүм турумун аныктайт. Негизи эле сөздүн күчү канчалык зор экенин билгендер адамды сөз аркылуу өздөрү каалагандай манипуляция кылышат. Кудай дагы бул нерсеге көп көңүл буруп, ыйык жазууда бул тууралуу айтып кеткен. Адамдын жүрөгүнө кирген сөз адамдын жашоосун аныктагандыктан Кудайдын тазалоочу, өзгөртүүчү ыйык сөзү жүрөгүбүздө болуусу зарыл. Ал үчүн Кудайдын сөзүн үзгүлтүксүз окуп, Кудайдын сөзүн угуп, анын сөзүнө жүрөгүбүз толуп турсун. Жазууну жөн гана окуп койбостон, анын үстүндө ойлонуу да абдан пайдалуу. Дептер ачып алып, ага ачылыштарды жазып турсак да жакшы. Башкалар менен бөлүшүү аркылуу өзүбүздүн оозубуздан чыккан сөздү кайра дагы бир жолу угуп, ошол аркылуу эсибизге тутуп калабыз. Анткени өмүрдүн булагы жүрөктө.